Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен кайрадан сиздер менен куттуу кечте жолугуп жатканыңызга кубанычтабыз. Өзүңүздөр билгендей, чай үстүндө сырдашуу программасы сиздердин назарыңыздарда. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү зоктуруп чай ичели. Пиала Gold, түсү алтын, даамы күчтүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул биздин чай үстүндө сырдашуу программасынын башкы демөөрчүсү Пиала Gold чайы. Пиала Gold чайын баарыңыздарга сунуштайбыз. Даамын татып, көрсөңүздөр болот. Негизи эле мен ойлойм, Пиала Gold чайы баарыңыздарга жагат. Ошондуктан мына ушул чайды сиздерге дагы сунуштамакчыбыз. Ал эми өзүңүздөр билгендей, бүгүн баягы чай үстүндө сырдашуу программасында кайсыл конок келет, кийинки жума кандай конок келет деп көп биздин көрүүчүлөрдөн суроолор келип түшөт. Бүгүн да мына ошондой мыкты инсандар, таланттуу жигиттер биздин куттуу студиябызга келип, өздөрүнүн чыгармачылыктагы болуп жаткан иштер менен, эмгектери менен бөлүшкөн турушат. Айтат экен, асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил деп. Бүгүн бири ак калпак кийип келди, бири жаңалбаш келди. Айтор, бүгүн биздин эфирде шаң аулайт. Булар кимдер десеңиздер, азыркы учурда TikTok желесинде десек болот. TikTok желесинде, Instagram желесинде өздөрүнүн 100 миңдеген көрүүчүлөрүн топтоп, учурдун талабына ылайык мыкты видеолорду, роликтерди чыгарып, кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө татыган таланттуу биздин жигиттер бар. Алар ким деп турсаңыздар, Нурболот Мырзабеков жана ошондой эле Медер Догдурбеков деген жигиттер. Ассаламу алейкум. Рахмат, ассаламу алейкум. Кош келдиңер. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, блогер деген блогер экен, отуруп алып дагы бул жерде жөнө турбай прямо эфирде турат. Кандай келип алдыңар? Жакшы, рахмат. Кечки манай жакшы келип алдык. Жакшы келдик. Өтө сонун чакырганыңыздарга биринчиден чоң рахмат. Деги эле кыргыз элине бардыгына ассаламу алейкум. Эми чынын айтканда баягы элдин аркасында элбиз да эл ушинтип колдоп, коштоп көтөрүп аткандан кийин элди сыйлайбыз, урматтайбыз. Анан күтүүсүздөн сиздер чакырып калдыңыздар. Биз үчүн бул чоң жаңылык болду десем болот, чынын айтсам. Келип калдыңар. Ооба. Келип калдык, буйруса. Сиздер кандай? Жакшы шүгүр буйруса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен ушул жерден бул жигиттер дагы бир мындай баягы TikTok'тогу бир кайманаты деп коелу, тааныштырып кетсем, ушул Медер деген жигит TikTok'то Союзбек чоң атанын ролун аткарат. Аны менен катар эле маршруттук байке, баягы кеңеш тобунун ал эми биздин болсо Нурболот болсо, өзүңүздөр билгендей, нарындан чыккан, Теңир тоодон чыккан мыкты жигит. Ошол жакта жүрүп эле нарындын тамак ашын, эт сүтүн, майын рекламалап жүрүп эле блогерге айланып кеттиңер, Медер келем, сен баягы оозуңа сөздү алып койдуң окшойт. Жалпы көрүүчүлөр менен бир амандашалы. Ассаламу алейкум кыргыз элим, бардыгыңыздарга бизди көрүп жаткан ар бир теле көрүүчүлөргө салам жолдойм. Бардыгыңыздарга чоң салам. Чоң рахмат, бизди колдоп аткандарга, тынбай колун талытпай лайк басып аткандарга баарыңыздарга чоң рахмат. Ошо сиздердин аркаңызда көгөрүп, чоң оюп атабыз, элге таанылып атабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат кыргыз элим, ассаламу алейкум. Азыркы убакта элдин баары баягы TikTok деп калды. TikTok'то отурушат, анан Союзбек чоң атанын ролун тандап, ал жака Союзбек чоң ата болуп кирип калыштын себеби эмнеде? Чоң атанын Жо болсо маршрутник байке, Ооба, башында 2021 жылы Супер кудалар чыккан. Өзүңүздөр билгендей эле Супер кудалар киносы аябай талкууга алынып чыгып, анан мен дагы ушундай кино жаратсам деп ойлоп, анан тартып баштадым TikToктон. Кадимкидей Союзбектин ролун аткарып, анан кийин мага идея келди. Өзүм маршруткада көп жүрөм да, биринчи экинчи. Аз деле жүрөм мен маршруткада. Анан маршрутка алып тартсам деп биринчи серия кылып маршрутканы тарттым. Чык эшке, кир. Бак кылга деп жанагы. Эми кызык окуя көп болот го маршруткада. Ошентип тартып киргиздим TikTokко. Киргизип, мани берген эмес, эртең мен туруп карасам 300 000 просмотр болуптур. 300 000 киши көрдү. 300 000 көрүүчү топтоп, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, экинчи, үчүнчү сериалын тартып атып, ошентип анан маршрутник деген атка колдонуп кетти. Маршрутник болду. Анан кийин Союзбек чоң ата болду. Союзбек чоң ата азыр маршрутник. Негизи канча TikTok'то канча катталуучу бар? TikTok'то негизи мен көп аккаунтум бар, чынын айтканда. Эң көбү азыр 108 000. Нурболоттон алдыда турбайсыңбы? Нурболот кече жакында. Нурболот байке менен алдыда. Алдыдабы? Кече жакында бир 100 000 болду деп бир аябай сүйүнүп бир чыгып атканын көргөм. Негизи эле ушул баягы көрүүчүлөр топтогондун эмне пайдасы бар, эмне ошол жөнүндө айтчы. Эми чынын айтканда бул жактан көрүүчүлөр топтогону баягы
ар ким өзүнүн тармагы менен акча таап баягы өзүнүн керегине жаратат экен да. Биздин тармак колубуздан келген ушул нерсе экен. Эми көп эле нерсе керек, ушул нерсени алдыга алып чыгып келатабыз азыркы убакта. TikTok'ta катталуучунун саны өскөн сайын сага реклама, жарнама десем болот, жарнаманын саны көбөйөт. Бизге акча иштегенге жакшы го дейм. Эң башкысы иштеш керек да. Ушул жактан эми жанагы кечиресиздер, адреналин деген сөз бар. Кыргызчасы мисалы эмне болуп калат эспес го? Адреналин деген сөз. Кыргызчасын билбей айтып. Башкалар мисалы адреналинди башка жактан алса, биз TikTok'тон алабыз да, кайра просмотр көбөйгөн сайын кайра тарткың келип эле, подписчик көбөйсөң кайра тарткың келип эле жана. Мисалы адамдар иштеп атканда жумуш болуп жүрбөй калса, настроение болуп кала берет го. Биз да ушундай просмотр айтканда просмотр кетпей калса, көрбөй койсо. Настроение түшөбүз да, бирок чыкпайбыз, бирок кайра тарткыбыз келет да, анан кийин. Биз ушул жактан эме алабыз, адреналин. Башка жактан мындай алабыз, бирок көбүнчө ушул TikTok-тан видео тарткандан эме алабыз да. Элгүү алабыз, энергия алабыз. Жакшы экен. Мына ошол TikTok'то жабылат деди, TikTok'ко каршы чыгып атышат. TikTok'ту жабыш керек, TikTok'тун жаман жактары бар, жакшы жактары бар чындыгындачы. Силерге терс жагын тийгизбейли? Терс жагын аябай тийгизет TikTok чынында. Ушуга толук кандуу жооп берип кетсем, бул аябай жакшы суроо болду. Мен бул нерсени Ак үйгө барганда дагы көтөрдүм эле. Анан бул мындай да, баягы TikTok'то баягы бир карым майды бир кумалак чиретет деген сөзгө келип такалат да бул нерсечи. Башка бирөөлөр бизге окшогон адамдар жакшынакай элге бир жакшы бир күлкүлүү видеосун тартып, ошол жактан акча иштеп, үй бүлөсүнө жардам берип, жеке эле өзүнүн баягы пайдасына жаратып жатат да. Ал эми башка бирөөлөр жанагы эми азыркы убакта батыл деген нерсе чыгып атат, ошол жакка чыгып, эми ооско келбеген нерсе, ыплас нерселерди кылып атат, ошол баягы баарына зыянын тийгизип атат да. TikTok'ту жабыштын бул жакта эч кандай кажети жок, анткени бизден башкалар деле өзүнүн жеке бизнесин ошол жактан реклама кылып, сатып оокатын кылып атат. Болгону TikTok'ту Кыргызстанда чектөө киргизсин, кандайдыр бир жаман иштерди кылганга бир-эки жолу бир жаза берген болсо, башкалары аны көрүп үлгү алат. Биз ушул нерсени кылбайлы, мондай жаза алгандар коркот. Же болбосо, жанагы батыл деген ошол жакка чыгып бири-бири менен салгылашып ойноп аткан жерин жаап койгон болсо, андан кийин ушул нерсе толуктай токтойт деп ойлойм. Жаман жагы жабылат. Ооба. Мына ошол TikTok'то мисалы көрүүчүлөр бир жаман нерсени көрсө ошондой экен да, TikTok'тун жаман жактары чыга берет экен, Эгерде жакшы бир маалыматтарды, жакшы өзүңө керектүү нерселерди көрсөң, мүмкүн бир кызыктуу окуяларды көрсөң, кечки ошол жаныбарларды көрсөң, жаныбарлар чыга берет экен, ошондой экен. Аудитория сага тандап берет. Негизи мырза Нурболот, баягы TikTok'то мырза деп жүрбөйсүңбү? Анан кийин мындай карасак өтө деле кыйын нерсе эмес экен да алчы. Баягы өзүңөр эле күнүмдүк жумушуңарды тартып коет экенсиңер. Мүмкүн чай ичип атканыңарды, мүмкүн кызмат иш кылып атканыңарды, анан эл ошого кызыгабы? Мындай да эми бул жерде баягы мен жеке жашоомду өзүмдү айтып кетсем, мен көмүр сатып атканымды, машинам өрттөнүп жолдо калганымды, тоого барып кой кыркып атканымды, кымыз ичип атканымды тартам да. Анан элге мен түшүндүм, баягы көп блогерлер, өзүмдүн деле тааныш досторум бар. Блогер, бирок баягы бир ресторанда тамак ичип эмес, кымбатсыз, бизде акча бар, ал нерсе элге жакпайт экен. Бир сөз менен айтканда, кандай болсоң ошондой, карапайым. Эшикте эмне кылып атасың? Көмүр сатып атасың, көмүр сатып атасың. Ошол нерсени көрсөң, ошол сенин жашооң кызыктуу деп билбейм, ойлойм. Мен ошол жеке өзүмдүн жашоомду тартам десем болот. Тартып бирок ошол кызык экен элге. Ошол нерсе кызык элге. Мына биз эми Медерге суроо берейин. Медер, ошол менен катар эле, блогерлик менен катар эле учурда студентсиң, окуп атасың Таштан Ерматовда. Ал жакты бүткөндөн кийин блогерликти тандабы же блогерлик бир кесиппи негизи эле? Мен өзүм ойлойм, азыркы учурда блогер бул мен үчүн убактылуу эле нерсе деп, мен үчүн. Башкалар үчүн билбейм, убактылуу кесип деп ойлойт башкалар, бирок мен үчүн убактылуу нерсе азыркы учурда. Өзүмдүн талантымды көрсөтүп атам элге. Буюрса, Таштан Ерматов бүткөндөн кийин, музыкальный бүткөндөн кийин режиссерлукка тапшырып, буюрса актер болуп чыгып, ал жакта жакшы бир режиссер болом деп кыялданам. Буюрса ошол Кудай буюрса ошол нерсеге да жетебиз. Анан жаш таланттарды өзүбүздүн кинобузду алып чыгабыз, биз дагы Руслан Арсундаерде болуп, да ким десем, Азамат Исмаилов, Майклеристе болуп, тажрыйбалуу режиссерлордун катарына киребиз деп буюрса, кандуу аракет кылып атабыз. Аракет да кылып атабыз. Туура, баа жаштын тилегин берет, эң башкысы кызык болуш керек. Ошол иштин аягына чыгыш керек да. Кече жакында мынакей Нурболот бир TikTok'тон көрүп калдым.
актерлукка сунуштуп атат, кино жаатына кел, өзүңдү сынап көр дегендейчи. Ошол эле бир кыргыздын белдүү актёру Асқат Сулайманов агайыбыз ал кандайча чалып калды? Мүмкүн сенин бир талантыңды байкагандыр. Мен ТикТокко баягы мен дагы Союзбек Эмиль Эсеналиев агабыздын баягы Союзбекти аткарган ролдорун көп чагылдырам. Анан көбүнчөсү айтып калат, ошо аябай окшошуп каласың Эмиль Эсеналиевке депчи. Анан ошол жерден эле тартып жүрүп, анан бир күнү жумуштан аябай чарчадым. Көмүрдө иштеп келип грипп болуп ооруп атам. Анан телефонду мындай коюп сүйлөдүм. Азыр биздин убакта эч нерсе бүт акча менен, тааныш менен чечилип калыптыр. Талантың болсо же мындай болсо эч ким баалабайт экен, көтөрбөйт экен деп анан бир отуруп ошо видеону киргизип койдум. Анан Асқат Сулайманов агабыз ошону өтүп баратып көрүптүр ошол видеону TikTok баракчадан. Анан мен жеке баракчама кирип аткаргандарымды көрүп эле анан эртең менен турдум. Запростор мен баягы реклама түшүп калабы деп карайм да. Анан карасам Асқат Сулайманов деп турат. Анан ассаламу алейкум кандайсың депчи. Анан мен таң калып калдым. Анан фан аккаунтпу деп карап эле ичине кирсем өзүнүн аккаунту. Сразу эле номеримди бердим. Номерин бердим, ага мен чалдым. Чалсам айтты, иним мен сени көрдүм, талантың бар экен. Мен сени колдоп ушинтип көтөрөйүн. Сен мага WhatsApp'тан байланыш, документтериңди аны муну такта, мен бүгүн окууга сага сүйлөшөйүн алып деп. Анан ошентип эле сүйлөшүп, андан кийин айтты, болду мен сүйлөшүп койдум, ал дайындай бер, буюрса. Кайсы окуу жайга? Чоң актер чоң. Эмнеде? Бүйрсө Бешеналиев. Ооба, Бүйрсө Бешеналиев. Окуу жайга. Буйруза мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Нурболотту дагы блогерликтен сырткары мүмкүн жакын арада деп кое берелик, Ооба, буюрса. Кино тармагында да көрүп калат экенбиз. Медиа айтып атат, режиссерлук кылайын деп атам, окуйун деп атам деп. Молодец, азамат жигиттер. Негизи эле Таластан болосуң. Таластан болом өзүм. Таласка барып келдик. Ооба, Таластын кулуну Бишкек шаарынын тургуну. Ооба, азыркы учурда Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинин 3-курстун студенти. Алдыңызда мен сиздермен доктор Беков. Таласка барган, анан Таласта элдер баягы барганда кандай кабыл болот? Мурункуга караганда азыр кандай кабыл болот? Мисалы эми азыр баягы элге таанылып калдың, өзгөчө бир жаш балдар сени көп көрөт болуш керек. Көчөдөн көргөндө Союзбек чоң ата дегендер жокпу? Ооба, анткендер да болот. Мурда өзүм Таласта жүргөндө блогер болсом деп кыялданып жүрчүм, блогер болуп аракет кылып көрдүк. Бирок аракет кылган нерсе мен үчүн болгон жок да. Шаарга келип, чын айтканда азыр айтайынчы. Айта алайынчы деп. Айта алайынчы мен азыр билбейм. Чын аракет кылган нерсең, чын айтканда ушундай болот экен, аракет кылган нерсе мен үчүн болгон жок. Аракет кылдым 2020-2021 блогер болом деп. Аябай аракет кылып жүрдүм, болгон жок, бирок өзүм жөн эле өзүмдүн эме кызыкчылыгым үчүн тартып койдум. Өзүм жөн эле мындай көрөйүн. Шаарга келип кетпесе кетпейт эле. Жайылда. TikTok ачылгандан кийинчи. Айылдан тартып жүрчүм. Кеткен эмес ал видеого. Андан кийин шаарга келип тартса чыкса чыкты, чыкпаса жокто тартып киргизип кое бердим. Аябай көтөрүлөт да, күнүгө жөн эле киргизип койгон видеолор мага. Болот турбай көрсө, мындай өзүң эметкен эмескен, баардык өзү орду менен болот экен дедим да. Сен просто кыялданышың керек экен. Ошол нерсени Кудай буйрса деп сүйлөш керек экен. Кудай буйруйт. Ошо буйруган күнү болот экен да. Шашпаш керек экен. Мандайын жазылган нерсе эртеңби, кечпи, кайсыл күнү келет. Бирок ал нерсесин шашпашың керек экен. Баардык өз орду менен болот экен. Ошол нерсеге ишендим. Анан ошон үчүн мен эч качан шашпайм. Болот атканда өз орду менен келет экен. Ага, шашылчу. Мен суроомдон алып кетпедиң мен, Таласка бардың. Кечиресиз. Сен Талас кандай экен? Таласта сенин көрүүчүлөрүң кандай деп мен ошол боюнча суроо берип атам. Эмет кеткен турбайбы? Башка жака кетип. Сайт алайынчы. Эме болот. Чын айтканда, Кандайсың деп кой. Кандайсың дегендер көп деппи? Не деп айтсам, Таластагылар жакшы эле кабыл алышат барганда. Мурдагы азыр кичек балдар таанып биз менен сыймык таанып, Союзбек чоң ата, Таласта жүрсөң, бай келип, Союзбек чоң ата деп колун кармап кетишип, видео менен бөлүшүп, сизди көргөнүмө сыймыктанам деп, аябай бизге чоң нерсе сүрөткө түшүп кетет. Баары жакшы албат, жакшы кабыл алышат, сыймыктанып атат, Союз деп келип, бара ойлойт экен, мен Таластык эмес экен деп, нарындык экенин ойлойт да, көрсөчү. Нарындык экенин ойлоп атышат, анан кийин мен айтпайм да көбүнчө. Таластан болом десем, сүйүнүп калышат бизде Таластанда ушундай блогерлер чыгып турбайбы. Блогерлер бар турбайбы. Нарындыктар мына ушул Нурболот менен сыймыктанса, Таластыктар сен менен сыймыктанат экен деп элермин. Азаматтар, сен негизи эле Нурболот ушул блогерликти баягы нарындан баштадың окшойт, а? Нарындын тамак ашында даңазалап аттың. Бозозунан баштап баардык кафе, ресторандар калган жок окшойт. Азыр барганда кандай кабыл болуп атат нарындыктар? Биздин балабыз келип калды, дагы бир реклама кылып берип койду дегендер жокпу? Блогерчиликти нарындан баштадым десем болот, анткени айылда жүрүп, кызыгып эле үйдө бош жатып, анан
видео тарттым. Анан мен көбүнчө апам менен тартчумун. Башында чоң апам бар, азыр рахмат ошол киши мени өстүргөн, чоңойткон, ушул эрежеге жеткизген. Ар дайым мени үйдө күнү түнү машина айдап кетсем дагы ыйлап дуа кылып турат, аман эсен жетсе экен деп. Апама чоң рахмат. Анан ошо апам менен экөөбүз тартып баштаганбыз. Элге апам менен видеолорум жагып баштады. Анан көтөрүлүп ошентип кымызды сиз айткандай бозону жарыман этти ошентип эле Нарынга таанылып кеттик. Азыр Нарынга барганда кызык окуя болду. Эң биринчи жолу баягы мен базарга бардым да, продукт кылайын деп шалпактап кийинип алгам. Анан барып эле өтүп баратсам эле бир эки эже келип чуркап келди. Ай, сүрөткө түшүп алчы дейт. Мен муунум калтырайт, колум айтыпчы жаңы. Сүйүнүппү же сүрдөппү? Сүрдөнүм, чынын айтсам, жаңы эң биринчи сүрөткө түшкөндө. Анан уже ошондон билдим, мен уже баягы эмемди өзгөртүшүм керек экен, мени эл таанып баштаптыр депчи. Анан ошентип кеттим көтөрүлүп, анан чынын айтсам бир ушул жакта кошо кетиш керек. Азыр бул жака эметкенге болбойт экен. Ариман өзүмдүн иним бар, бөбөгүм, Баткендин улуну. Азыркы убакта Арча Бешикте ата-энеси менен жеке ишкер кылышат. Анан ошол бөбөгүм келип калып, аны да тартып, көп салымы көп десем болот. Баягы анын бир сийип койдум деген видеосу чыгып кетип, ошо менен 1 миллион көрүүчүнү топтоп, аны биз экөөбүз мен идеялар тартып баштап, ошонун аркасынан дагы чынында жарнамалар, таанымалчылык тез убакыттын ичинде өсүп кетти десем болот. Жакшы, мен ушул Ариман боюнча да суроо берейин деп турам, бирок урматтуу телекөрүүчүлөр, кыска жарнама бар. Андан кийин кайра биздин ушул жигиттер менен болгон маекти улантабыз. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жарнамадан кайра биз маегибизди уланталы. Жарнамадан кийин биздин Пиала Голд чайын ичип, биздин жигиттер биздин студияда бүгүн атайын убактысын бөлүп келип отурушат. Негизи эле азыр Медер Нурболоттун да кылалы. Алгач эле Медердин бир маршруткада болгон бир кызыктуу окуясын көрөлүк. Чогуу. Бул кандай тиктоктарда да мүмкүн тааныбагандар бар, тааныгандар бар. Медердин бир маршруткада болгон бир жакшы окуясын көрөлүк. Андан кийин кайра ошол боюнча сөзүбүздү улантсак, Туура. О, алдыңа кетейин балам, бир пенсионер алып кой. Койни, пенсионный книжкаңыз бар да, главный, Бул ошону көрсөтүп койсоңуз эле болду, да качестве болот да бизге. Койчу, сага эмне 18 жаштагы кыз көрүнүп атанбай? Ай, мына бар, берем азыр. Бут кийим ичине салып койгом азыр, берейин. Болду апа, ишенимче өтөбүз апа артка. Артта эле орун берип койгула апага. Чоң апага орун берип койгула. Эй бала. Эй! Орун берди бейди, турбайсыңбы? Отурайын. Байке, меңиз боюмда бар, скидка бар бизге, байке. О, сага 15 сом, балаңа 7 сом. Тамаша. Өтөр артка. Апа орун берет. Артта орун берип койгула. Боюнда орда. Ай апа. Ай турбайсыз, орун бер дебеди. Качыңыз апа, мен отурайын. Ой, 200 маршрутник макага шылтап койгон кара туруп берет деп. Эмне 800 сом алсаң эле мен туруп берермек белем барына. Өт артка. Чырабай. Эле бирди тууп алып жана мага кирип алып орун болушат. Мына көрдүңүздөр, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул Медер деген жигит деги эле маршрутта көп ролдорду аткарасың да. Бирде карасаң кыздын ролун, бирде карасаң айдоочунун ролун, бирде карасаң чалдыкын, бирде карасаң жаш баланыкын. Аларды ким тартып турат? Сен баягы роль жаратып атканда жатайын бир мобилограф деп коебу, кандай бир жардамчың барбы? Башын тартып баштаганда өзүм жардам менен тарттым. Телефонумду мойнуна, маңдайыма коюп алып эле жанагындай. Коюп эле телекамераны карап эле, "Наке каякта келатсың тигинден" деп жана. Өзүм бирок маршрутка айдабайм, мен туугандарым эч маршрутка айдабайт, бирок маршрутка көп жүргөндүктөн ичинде кызыктуу окуялар болот экен. Шаар элгинде билдим ошол нерсени. Андан кийин өзүн ичинен немеде сонунда базарда мондайчы. Ала келатасың, ооба бартам, келдим, каяка жеттим, бияка жеттим деген нерсе болот. Ошону баары тарттым келип эле. Башына тартып баштадым. Дос балдардын жардам берип, аларды нары бери кыйнап аттым. Артка жыл, бербейсиң деп алар чапкылап эле монтип эле чаларчы. Анан ошолордун аркасынан дагы көбүйүккө жеттик. Азыр мына албайлы ушул жерден бир роль аткарып көрбөйсүңөрбү? TikTok тартып аткандай бир кандай роль аткарасыңар, кандай? Макул, анда мен 166 маршрутканын айдоочусу болуп берейин. Наке паке деп кошуп, сиз клиент болуп бересиз, аяктан. Болду. Маршруттасың. Ош базардан түшө тургандар барбы? Койтасың. Келдик, кой. Ош базардан түшө тургандар Байке, мен барбы? өтүп баратам. Өтүп баратам, кой. Кайдан түшөсүң?
Дамын эле түшүп калышым керек болчу да ушинтип эле алып кете берет экенсиңер байке. Кулакка наушник тыгып алсаң анан неметесиңер да. Түшпөйсүң, эртең түшкүлө кулакка наушник. Байке мен шаарды билбейм, мен жаңы келдим, айтпадым белесизби, токтотуп коюңузчу байке мени. Кайтып табам мен азыр. Түш, аяк бассаң жетип аласың. Курадат экенсиңер да байке. Түшем болом, көп сүйлөйм болду бет. Алло, Наке. Кел тасым, кайга жеттиң? Артың карап койчу дей, бөлкөлөр кайга жеттир? Ия. Наке. Байке сдача бересизби? Азыр койду берем. Канча бердиң эле? Байке, 200 сом бергем. 200 сом эмес, мен кат койгом да болчук. Демек алып чыгат го жана беричи. Тириле 200 сом эмес, сен канча беришиң керек эле? 185 сом берем, Ооба. Артка. 2 сом жетпей калбады байке. Күскүдөн каш инем. Байке 2 сом жетпей калбадыбы? Жеткенде ушундай эле. Бирок айдоочу экелерге аябай эле кыйын. Сен баягы тартып аткан маршрут атайын баягы 100 канчанчы маршрут дедиң? 66. 66 маршруттун конечныйына барып тартасың бара. Ооба, ошол жака барып тартам. Айдоочу экелер TikTok тарткандан кийин мен менен көп сүйлөшүп калышты да. Ушундай тартсаң биз аябай бизге кыйын деп, чын аябай кыйын экен. Чын алар физикалык жактан чарчабастан моралдык жактан аябай чарчап экен да. Отуруп эле айдап элечи. Жананча кишинин ар кандай кишилери бар дейм. Бирөө болуп жакшы түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар, орусу бар, немиси бар, индусу бар дегендейчи. Ар кандай анын баарын көтөрүш керек, бирок Чыдаш керек да. Нурболот, сенин азыркы убакытта TikTok'тогу катталуучуң канча? 136 миң, 140 миң болуп калды. 140 миң, бирок мында карасак көрүүчүлөр бир 2 миллион киши көрөт экен да. Эң жакшы көргөн бир жакшы тарткан видеоңду биз азыр жалпы көрүүчүлөр менен чогуу көрөлүк. Болот албетте. Ошол боюнча кайра маекти улантабыз. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол Теңиртоонун жигити учурда TikTok железинде блогерлик кылып, мыкты өзүнө күйөрмандарды, көрүүчүлөр топтоп жүргөн Нурболоттон дагы бир жакшы видео ролик көрөлүк, андан кийин кайра маегибизди улантабыз. Опа! Ана! Айттым беле сага. Башталды. Азыр темирдин үйү кулайт. Биздики чатыр, коркпа. Кулабайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нурболоттун да бир жакшы видеосун көрдүк. Негизи эле видео тартыш кыйын, аны аткарыш кыйын. Чындыгында актерлук чеберчилик керек да. Мен деле тарткым келет, бирок колдон келбейт да. Анан негизи эле ушул видеолорду тартып атканда сен деле өзүң тартасың. Телефон жардамы менен. Өзүм тартам. Өзүң кое аласың. Башында айылда жүргөндө 3-4 кирпичти коюп, анын үстүнө тактайды коюп, анан басып кетесиң. Барып тартайын деп атсаң, жел болгондо телефонуң кулап калат сен аткарып атканда. Кайра келесиң. Анан Ак баранын көз жашы деген жакшы бир эски кинобуз бар. Ошол кинодон Базарбай деген актер агабыздын атабыздын десем болот мындайча айтканда. Эмеси менен элестетип тарттым эле, чоң атамды мен өзүнүн формаларын кийип алып, тумакка окшош кылып, анан ошол коюп алып эле мен дагы китептерге такап ушинтип тартчумун. Азыр бара-бара капчыгыбыз бир аз көбөйүп, өзүбүзгө тартканга керектүү нерселерди алып, анан азыр жеңилдешип калды десем болот. Стойкаларга коюп, лампаларды коюп, качествого көбүрөөк иштеп атабыз. Азыркы биз көргөн видеону канча адам көрдү? 2 миллион. 2 миллион. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында бир видео киргизсең, бир маалымат киргизсең, жаңылык киргизсең, эң көп болсо бир 100 миң, YouTube'да же болбосо TikTok'та бир 100 миң көрсө, биз сүйүнөбүз да. Негизи эле потолок деп коет го, эң жогорку көргөн видеоңду канча киши көргөн? Эң көп көргөн 3 миллион 200. 3 миллион 200 миң киши. Кыргызстан тең жарым көрүп жатат. Медер сеникичи? Биз миллионду көп эле алабыз да, чынын айтып. Эсте албай деле калдым, канча миллион просмотр карап көрөм. Акыркы жолу 2,5 миллион просмотр алдым. Эң жакшы. Эң жакшы. Миллиондор көп эместе. Миллиондор эместе көп деп элечи. Азыркы убакта багы рекламага иштеп атасыңарбы? Реклама кылып берип кой, тигил жерде барып магазинде реклама кылып бер депчи. Иштеп атабыз. Алар менен кандай сүйлөшөсүңөр? Акчалайбы? Секрет кылбай айтайынбы же секрет кылбай айтайынбы? Секрет болсун эми же айтып салалы. Айтып сала берели. $100 деле коелу деп. Азыр рекламанын баасы, эгер биз ошол эми баягы биз деле мындай көмүр сатып, кара жумушта иштеп жүрүп анан ушундайга кичине көтөрүлүп акырындан келе атабыз да. Элдин түйшүгүн биз деле түшүнөбүз да. Анан ал адамдын жаңы баштап аткан эмесине карайм. Жеке мен бизнесине карайм. Эгер акчасы жетпей минтип баштап келаткан болсо сүйлөшүп эле калам. Агер мындай жакшы иштеп эметип кеткен болсо $200, $100.
Жакшы экен. Сени уккандан кийин биздин телекөрүүчүлөр, биздин жаш өзгөлө аткан жигит кыздар блогер болгусу келип кеткен болчу керек. Бүгүндөн баштап өздөрүн тартып эле. Келбейм, сен да Нурболот бир өзүң баягы эле аткарып жүргөн, тартып жүргөн видеолорго бир аткарып көрбөйсүңбү? Видеолорун аткарып берейинби? Эми жучук май барбы кымызда? Бул жерге коелу дастарга үчүн, э? Эмнени аткарып берсек экен? Эме ыр топ койсун мен. Давай. Сен эчимге бербеймин сурабасын. Сурабасын жанымдын мунарасын. Сени мага жараткан өзү берген, бейиште да сүйүүбүз урабасын. Жүрөгүмдү кылдың орукчан, кандай сонун сага жолуккан, жакшынам деп эркелетейин, жарым болчу аппак жолукчан. Музыканттык катып да. Сен барабар эле Нурболотко жакындап баратсың, коркуп атасың, салимдар отурсуң. Негизи экөөңөр көп жүрөсүңөр, э? Анан жана Ариманды атасың, ийнимди атасың, ошол жөнүндө суроо берейин да. Аримандын дагы кече жакында бир жакшы кастингтерге барып атат, жакшы аракет кылып атат. Эми жашы канчада? Аримандын жашы 4 жашта. 4 жашта? Уже азыр кызыгып калды мындай блогерликке кызыгып, сен менен чогуу жүрүп атат. Анткени баягы блогердин аркасынан көп жерлерге барып калды да, көрүп калды. Самат Эркинбеков агабызды болгон YouTube'дан постоянно көрчүкен, өзү менен барып жолуктурдум. Тияка чыкты, бул жака чыкты. Анан азыр камерага да ойногонго көнүп калды десем болот. Анан Ариман экөөбүз ошол жайында таанышып калганбыз. Аны мындай эле келип калып, мен тартып калып, элге жагып, ошону менен көп ийгиликтерди азыр жаратып атабыз. Ариман экөөбүз чогуу. Ата-энесине рахмат, мага ишенип тапшырып, каяка болбосун колума жетелеп келип берет. Мынакей өзүң кара, өзүң кандай кыласың, өзүң билесиң депчи. Анан биз ошону актаганга аракет кылып, ийгиликтерге жеткизгенге аракет кылып атабыз. Медер иним менен болсо, мен Союзбекти тартып атканда, Медер дагы Союзбекти тартып калган экөөбүз бир моментте. Анан видеолорубузду минтип көрүп калчубуз бири-бирибиздикин. Анан Медер баягы иничек кылып, улууга урмат кылып жазып калды. Ассаламу алейкум, мага кандай жакшысызбы? Экөөбүз чогуу жолугуп бир видеолор тарталы, жакшы идеяларды чыгаралы деп мен дагы макул болуп, экөөбүз баягы кереметтүү көлдөн жолугуп, жайдан тартып баштап чогуу бир жакшы нерселерди жараттык. Азыр болсо бир тууган ага иниде болуп катышып, ушундай жакшылыктарды ак дасторконунда чогуу отурабыз десем болот. Ассаламу алейкум. Азамат жигиттер, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Атайын бүгүн кеч келип, ушул биздин куттуу студияга келип, баягы TikTok'то өзүңөрдүн бир баягы кылып аткан эмгегиңер боюнча бөлүшүп өттүңөр. Чындыгында силерге ыраазычылык билдириш керек, себеп деген ар бир адамдын колунан келе бербейт бул нерсе. Ошончо дагы силер TikTok'то бир жакшы жагын, маршрутник байка өзүнүн маршруткада болуп аткан окуяларды, сен болсо Теңиртоодогу бир болуп аткан иштерди өзүңдүн жумуштарың менен чагылдырып келесиңер. Ар дайым ушундай жакшы нерселерди тартып бер. Эми баягы экөөңөр чогуу жүрөсүңөр, бир жүрөсүңөр, көп жерде бир болосуңар дегенде, ошон үчүн силерге келдим, мына пияла чайын берейин. Жакшы. Барып туруп үйгө барып туруп өкмөр бир эле кружка ичебергиле. Үйгө барып ушу пияла чайын бир ичип, мен чай да ичип көргүлө. Анан алтындай убактыңарды бөлүп келген. Албайсыздар да депчи. Рахмат. Бар болгула, дагы катталуучуңар көп берсин. Ар дайым биздин 7-чи каналга келип тургула. Силер үчүн эшигибиз ачык. Келгенде жаңылыктарыңар менен бөлүшүп, болуп жаткан ийгиликтериңер менен бөлүшүп тургула. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз чай үстүндө сырлашуу программасын ушу менен жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерди да калтырбай көрүңүздөр, себеп дегенде бизге дагы мыкты инсандар келип, мыкты таланттар келип, өз таланттарын, өз өнөрлөрүн, чыгармачылыкта болуп жаткан ийгиликтерин көрсөтүп турат. Нурболот, кел сага бир өкмөрдүн атынан Нурболот бир сүйлөп койсун, жыйынтыктоочу сөз кылып. Бакыт байке, сизге чоң рахмат. Биринчиден куттуу сыяңыздарга, чакыраңыздарга. Пияла чайыңыздар өтө даамдуу, ар дайым ичип келебиз. Андан кийин деги эле кыргыз элиме барыңыздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун. Ушу сиздердин колдооңуздар менен ушундай бир тепкичтерге акырындан бусу дагы көтөрүп келатабыз десем болот. Деги эле Нарын жергесине өзүмдүн жердештериме ар дайым мени колдоп, жакшы сөздөрүн жазып, ушу нарындык жигит деп, өзүм да TikTok'то нарындык бала деп таанылып келем. Анан Жамангуловдардын үй бүлөсүнө деги эле туугандарыма барыңыздарды жакшы көрөм. Менин ийгилигиме жетип атканыма сиздер кубанычта деп ойлойм. Талас жергесине өзүмдүн Медердин ата-энесине бардыгына ушу бизди көрүп, сыймыктанып, колдоп жүрөсүздөр. Барыңыздарга рахмат. Чакырганыңыздарга рахмат. Буюрса дагы да бир ийгиликтерди жылмайтабыз деген ойдобуз. Таластыктар туура кошуп кеттиң, Медердин тарын баштады. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ар дайым аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ар дайым жүргөн жериңизде шаң, ыр, күлкү болсун. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп сак саламатта болуңуздар.